Assalamu alaikum урматтуу Ошкобардын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, амансыздарбы? Бүгүн 12 ноябрь 2020 жыл. Биз Ноокат борбордук базарында турабыз. Ат жабдыктардын бааларын, базардагы бааларын сиздердин көбүңүздөр жазып жатасыздар. Ошолорго выбор көп экен базарда. Ат жабдык бааларын сиздерге көрсөтүп жеткире кетебиз. Усталардын номерлери менен калтырабыз. Мына көрсөтүүлөрүбүздү баштайбыз. Мына тайдын ноктолору. Тай ноктолор 250 сомдон. 250 сомдон башталып. Ат ноктолор Чоңураактар экен бул 350 аттар. сомдон. Мындай тамагына не деп коет буларны? Сакалдырыктары. Сакалдырыктары менен экен. Чоңдору канча ошондо? Чоңдору 350 сом. 350 сомдон, бу кичине тайлардыкы 250 сомдон. 250 сомдон экен. Ушулардан баштап кет. Ушунун эле каралары бар экен. Баалар бирдей эле. Баалар бирдей эле. Эч айырма кылбайт. Айырмасы жок. Айырмасы жок экен. Каралары. Өрмөлөр бар. Өрмөлөр өрүлгөн кичинекей кулундарга экен. Баасы канча бу өрмөнүн? 120 сом. Баасы 120 сом. Мына өтүктөрдү дагы көрсөтүп кетебиз. Өтүктөрдү көп суранып жатасыздар. Көп көрүүчүлөр, чабандестер көп суранат. Бул өтүктүн кайсы жерде тигилген? Бул Кокондо тигилген. Кокондо, Өзбекстандын Кокон шаарынан алып келинет экен. Баасы канча эми? Бул 3,5 сом. 3500 сом. Иштери дагы кожа, двойной кожа экен. Кеми болбойбу? Кеми болот. Мындай астыларында расцветкалары бар экен. Сарысы, карасы турат учурда, экөө бар экен. Заказ кылсаңыздар болот. Бул защиттиктерчи өтүктүн ичинен кийилчү. 550 сомдон. 550 сомдон. Атайын путка, тизени, Жак көз менен катланган. Сөөгүктөрдү коргош үчүн защитник 550 сомдон. Эми кезекте мындай ээрлерге берсек, ээрлердин бааларын билебиз. Мында атайын салафан оролуп турганы бар экен. Ушул канча салафан оролгону? 3700 сом. 3700. Эгерде ушуну комплект алам десе, токумдар менен канчага бүтөт? Комплект ар кандай сен арзаныраактар менен алсаңдар 5000-6000 менен. 5000-6000ге турат. Улакка көкбөрү 5-5ке кете берет. 5-5 кетет. 5-5ке кетет. Кайсы жерде жасалган? Ошто Ойной турбу экен, Ошто жасалган. Жазуулары кандай? Жазы бар. Печат менен. Көкбөрү мындай печаттары менен. Караларычы? Кара да бирдей эле. Бирдей эле баада. Буларычы? Булар кийиз ээлер экен. 4200 сом. 4200 сом. Жазы бар. Бул ошондо будан кымбатыраак болуп Будан калды. кымбатыраак болот. Неге экөө эмнесинен айырмаланат? Бул жаллабатта жасалат. Жаллабатта? Колдук кожа, жактары да. Кожа. Жок. Жок. Бардыгы кожа экен. Лапкаларда кайышпай каткалган. Кайыштары жакшы экен. Жазуулары мына кожа жазуулар экен. Булар канчадан? Бир аз караңгыраак чыгып атат. Туура түшүнөсүздөр. Булар 1000 сомдон. 1000 сомдон кожа. Материалдары эмелеричи? Кийиз, Бишкек кийизи. Бишкек кийизи. Мына ээлердин баалары канча эми? Булар да бирдей эле. Бирдей эле? Булар 4200'den. 4200'den экен. Өзү куру ушул турушу. Турушу 4200'den. Эми мына кезекте мындай басмайлар турат. Басмайларды тартып көрсөтөбүз. Басмайлар канча сомдон канча сомго чейин? Басмайлар 200 сомдон 1000 сомго чейин. 200 сомдон 1000 сомго чейинки баалар экен. 350 сом. Булар 350. Булар кайыштары? Кайыштары 800 сом. 800 сом. Бу үзөңгүлөрчү мына алтын түстүү үзөңгүлөр турат. Булар 1800'den деп. 1600'den берилип атат. 1800 деп. Аттын путуна пайпактарычы? 650 сомдон. 650 сомдон. Кеми болуп айтылгандан? Айтылгандан кеми болот экен. Мына атайын кыш келип калды. Ат жабуулар бар экен, колдо тигилген. Булардын баалары кандай? Сиз өзүңүз тигесизбиз? Ооба, 2,5'den satılır da. 2,5'dan заказ ала бересиздер. Маскалар заказ алабыз. Маскалары менен канча болот ушунда? Маскалар 1000'den. 1000'den Ошондо 3,5 болот. 3,5 3500 болуп калат экен. Мындай токумдары бар. Колдо жасалган, кол өнөрчүлүк, усталардын чеберчилиги менен жасалган токумдар бардыгы
Bular kançadan? Bular 700-800'den bular. Manday materialına qarayta. Bunda arzon materiallar arzanıрақ bular. Arzanırak. Materialın kachествосuna qarab ketaveradi ekan. Bunlar hem tay noktalar. Tay noktalardı tarttık. Atqa. Навестин içi biraz qarаңғы болгондуктан бул эми жүгөндөргө кезек келип жетти. Мына камчылар, колдо жасалган табалга сап менен камчылардын баалары канча булар? 250 сомдон. Бул өрмө жүгөндөр турат. Канчадан булардын баалары? Örme жүгөндөр 1100 сомдон. 1100 сомдон. Кеми болобу? Булардын озуругу мындай экен. 1100 сомдон кеми болот экен. Бул жерде мында озурук сурагандарга мына аттын оозуну кербечүүлөр ошолорбу? Ооба. Жаңы үйрөнчүк аттарга Жаңы үйрөнчүк. канчадан бул өзү? 500'дөн. 500 сомдон. Мына ушундай издегендер озурукту көп сурашат. Буларычы Булар 600 сом. 600 сом, 500 сом, 600 сом экен баалары. Бул пайпактарды көрсөттүк. Бул үзөңгүлөр, алюминий үзөңгүлөрчү 600 сомдон алынып. канчадан? 600 сом. 600 сомдон. Темири бар. Темир бар экен, сарып канча? 600 сом. Бул да 600. Булар кымбатыраак жүрөт экен, алтын түстөгү жездери. Жүгөндөр бар. Бул жүгөндөргө келди. Бул кайсы жерде тигилет? Күмүш жүгөн. Кокондон тигилген. Кокондон алып келдиресиңер. Ооба. Кокондон келет экен. Канчадан баасы? 4200 сом. Куюшканы барбы, жокпу? Жок, куюшкан жок. Азыр өзү эле. Куюшканы жок, 4200 сом. Ушунун эле арзаныраактары бар экен. Бул эмне экөөнүн айырмасы кандай эми? Айырмасы мына писон деле. Ушунусу эле. Ооба, шундай. Бул канча? 2500 сом. 2500 сом. Булары деле ошолбу, Сарысы. 1700 сом. 1700 сом. Пастеринг болот. Ичи пастрёмка. Материалынан Материалдан. айырма берип турат экен. Колдо тигилген. Колдо тигилген жүгөндөр экен пастрёмкадан. Өзүңөр тигесиңер буну. Канчадан мунун баасы? 1300 сом. 1300 сомдон баалары. Байланышты. Байланып кыскартып узарта берет экен да атка карап, Атка карап сатып сайрат. Мына аттын өзүнө карап кетет экен. Бул жүгөндөргө келдик. Простой жүгөндөр канча эми булар? 500 сомдон. 500 сомдон. Буларычы эми? Булар Нокто экен. 600 сомдон. Кайыш ноктолор. Кайыш ноктолор 600 сомдон экен. Мынакей российский пастрёмкадагы ноктолор экен. Булардын баалары кандай? Булардын баалары 450 сом. 450 сом. Бул жакта да басма айылдар турат. Мына өрмө камчылар эми канчадан? Өрмөсү турат бул жерде камчынын? 350 сом. 350 сом. Аттын жанын чыгарып алат экен да бул өрмөлөр. 350 сомдон дейт. Өзүңөр жасайсыңар мында? Бул жакта дагы кызыл, кара басма айылдар турат. Басма айылдардын баалары? Булар 500 сомдон, кара, кызыл баары. 500 сомдон. Кайыш койулгандары бар. 1200 сом. Булар 1200 бö? Мындай кайыш коюлуп туруп, булар 1200 сом экен атка өтүп кетпеш үчүн. Эгерде ушундай ат жабдыктарга заказ кылабыз десеңиздер, Кайрулла мырзага кайрылыңыздар. Номерин да кайта кетебиз. 0773 76 76 36 77 77 номерине кайрылсаңыздар болот. Заказ алып салып беребиз дейт. Бул уста башка өз экен, өзүмүн кол өнөрчүлүктөрүм дейт. Биздики эми көбүнчө кийизге басымдуу кылат, мындай. Кийизге. Току, жабуу, ушундай кол өнөрчүлүктөн көпчүлүк болот. Мындай эгардын үстүндөгүлөр. Бул да башка материалдардан дагы болуп. Жабуулардын размерлери кандай болуп калат? Биз эми улакты кат деп коебуз. Бардык атка багыдай болуп неме берет да булар. Ондо көп эле чоң атка заказга да чоңураак айт. Чоңураак. Мыядан кошулуп берет. Ондо өзүңүздүн байланыш номериңизди айтып кетсеңиз, эгерде ушундай ат жабууларга заказ кылышса, сизге кайрылсын. 79 менен 25 59. 79 менен 25 59 устанын өзүнө байланышка чыгыңыздар. Ар размерде, ар цветте, жаккан цветинде заказ кылам. Тигип бере бересиз. Тигип бере беребиз дейт. Мындай маскалары менен. Маскада калбады. Маскалары жок экен учурда. Тигип беребиз дейт. Размерине, аттын чоң, кичине көлөмүнө карап туруп. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыздын Окат базарында чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сиздерге керектүүлөрүнө заказ кылсаңыздар болот. Класс басып бөлүшүп коюңуздар.